Алла Таала өзүнүн улуу Кур'ан-ы Карим китебинде мындай деп айтып атат. Исламдагы инсан башка инсандар менен, кафир инсан, мушрик болгон, ширк келтирген инсандар менен кандай байланышта болуш керек? Ошол тууралуу Алла Таала өзүнүн улуу Кур'ан-ы Каримде мындай деп айтат. Ла янхакумуллаху аниллазина лам юқатилукум фид-дин ва лам юхриджукум мин диярикум ан табаррухум ва туқситу илайхим инналлаха юхиббул мухситин деп айтып кеткен. Bunun manisi Allah Taala айтып атат. Allah Taala силерди тыйбайт дейт. Момун мусулмандарга кайрылып Алла Таала кайрылып айтып атат. Эч качан Алла Таала силерди тыйбайт дейт. Эмнеден тыйбайт? Ушундай силерге каршы болгон капыр, ширк келтирген мушрик инсандардан тыйбайт. Эмнени тыйбайт алардан? Алар менен жакшы мамиледе болуп, ошолор менен адилеттүү мамиле кылууга Кудай Таала бизди тыйган жок. Пайгамбарыбыз да тыйган жок. Сиздин кошунаңыз базарда иштесеңиз, же үйүңүздө мушрик болобу, капыр болобу, орус болобу, иманга келбеген инсан болсо, сиз аны менен жакшы мамиледе жана адилеттүүлүк менен гана мамиле кылышыңыз шарт. Чыныгы мусулман болсоңуз ушундай. Bir musulman бар, bir капыр бар. Экөөнүн ортосунда адилеттүүлүк менен өкүм чыгарышыңыз керек. Адилеттүүлүк менен мамиле кылышыңыз керек. Экөөнү тең жакшылык кылышыңыз керек. Алла Таала ушундай деп атат. Тыйбаймын силерди дейт. Силердин диниңерден сырткаркы болгон инсандарга жакшылык кылып, ошолор менен адилеттүү болушуңарды тыйбаймын дейт. Ошолор менен жакшы мамиледе бол дейт. А мусулман адам мененчи кандай болуш керек анда? Мусулман адам менен кандай болуш керек Аллахым деп суроо койсоңуз, Алла Таала эмне дейт? Мусулман адам менен сен кечиримдүү болушуң керек. Адилеттүүдү айка кой, андан өйдөрөөк чыгып, кечиримдүүлүккө, кичпейилдүүлүккө жетишибиз керек. Эгерде сиздин машинеңизди башка бир машина мусулман адам чийип кеткен болсо, сиз адилеттүүлүк менен мамиле кылсаңыз болот. Адилеттүүлүк менен сизге келтирген чыгымды кайра ал кишиден алсаңыз болот, мусулман кишиден. Бирок Алла Таала эң бир сүйгөн пендесинен эмнени каалайт? Кечиримдүүлүктү каалайт. Жок таксырым. Мен ушул машинемди оңдотуп алганга мүмкүнчүлүгүм бар, сен да кокустуктан жасабагың бар. Кете бер деп кечирип коюуну Алла Таала сиз менен бизден каалайт. Момун мусулман, эки момун мусулман бири-бирине ушундай мамиледе болушубуз керек. Капыр инсандар менен, мушрик болгон инсандар менен жакшы мамиледе болобуз, адилеттүүлүк менен гана мамиле кылабыз. Эч качан аларга да зулум келтирбейбиз. Бул орус экен, бул капыр экен, машинаны чийип кетти. Мына жазасын көрсөтөйүн деп 5000 сомдук чыгаша келтирсе 10.000 сом десеңиз, эртең күнү кыяматта жооп беребиз. Себеби сиз зулум кылдыңыз, бирөөнүн акысын жедиңиз. Ал акы момун мусулмандын акысы болобу, капыр инсандын акысы болобу, айырмасы жок. Ошол жеген акыңызды эртең күнү кабырдан баштап жообун берип чыгабыз. Ошондуктан момун мусулман бир туугандар, дин ушундай нерсе. Дин бул кечиримдүүлүк, кичпейилдүүлүк, ырайымдуулук, ушундай нерсени үйрөткөн дин. Анан фанат болуп эле чыгып кетип, жихад деп, же башка деген нерсе эч бир туура эмес нерсе.